Везде, сам на публичной местности, это матом разговаривать. Бойкот жарыялайбыз достор. Урал бойкот. Ошол компания менен учпаңыздар. Бойкот кылабыз. Андай компания бизден жабылып кетишин каалайт элем. Биздин Кыргызстандан чыгарып салуусун өтүнөр элем. Ошо компания менен учпай эле койсунчу. Урал аба жолдору компаниясынын жүргүнчүсү тарабынан бизге жөнөтүлгөн бул тасма Ош аэропортунда тартылган. Анда каттам 5 саатка кечиккени айтылды. Тасманы жөнөткөн жаран мындай кечигүүлөр бат-баттан кайталанып жатканын, аталган авиакомпания жүргүнчүлөрдүн убактысын сыйлабай, тейлөө сапаты начар деп билдирди. Абалды жеринен тартууга негедир аэропорттун администрациясы уруксаат берген жок. Билет алып атканда баягы интернеттен карап туруп эң арзан вариантын издейткенбиз да, бирок алар арзан саткан менен наркы жактан экесе кылып чыгарып алышат да, Урал авиалиниясы. Анан кийин бунун экинчи минус жери постоянно задержка да. Мына Урал авиалиниясы менен учкан адамдар любойнан sonra постоянно задержка. Мен өзүм Асат дегенди штативден 4000 алды, артына турган бир досум бар эле, жөн эле карап турса сен кеч калдыңдан 5000 алып койду. Ал жерде ушундай. Учсаң учасың, учсуң калып кет дейт. Универсалдын малдарын ушинтип калтырып койгон да, 2 ай калып кетишкен. Урал аба жолдоруна болгон нааразычылыктар 2 ай мурда эле башталган. Айрым мигранттар жана маданият кызматкерлери бойкот жарыялап, кыргызстандыктарды аталган авиакомпаниядан билет сатып албоого чакырышууда. Интернет желесине жүктөлгөн видеолордо аталган компаниянын билеттери салыштырмалуу арзан болгону менен учуу алдынан жүк үчүн кошумча акча алат деп айыпташууда. Бизге мамиле өзгөрсүн, бүттү. Мамиле менен эле ошол жанагы ручной клад дегенди элди кыйнабаш керек да. Неге биздин жарандарды кыйнап атасыңар? Кичине жанагы ошол иштеп аткан ошолдогу регистратордо тургандардын баарына кичине мындай адамга болгон адамгерчилик, жоксо өзүнүн жумушун так деп билген бирөөнү отургузуп койбойбу, туурабы? Анан как будто биздин акчадан булар айлап алат, анан келип иште грубить атат. Иште сени башкача көрөт да, билем. Ошол нерсени эстеген сайын жидим келет. Мен айтарым, авиатрак менен учкула. Же болсо аэрофлот менен учкула. Урал менен учпай болчу, урматтуу кыргыздардын жана Кыргызстандын жанагы. Өзүңөр эле зап жейсиңер. Маселе жогорку кеңештин трибунасында дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Элдар Сулайманов Урал аба жолдорунун Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө баа берүү жана маселени чечүү зарылдыгын өкмөттүн парламенттеги өкүлүнөн суранды. Урал авиакомпаниясынын дарегине бир топ сын пикирлер айтылып жатат. Көптөгөн мигранттарыбыз аталган авиакомпаниядан жабыркап жатканы интернет булактарына байма-бай чыгууда. Аталган авиакомпаниянын ишмердүүлүгүнө баа берип, тийиштүү чечимдерди кабыл алууга суранам. Антпесе мекендештерибиз мындан дагы кыйналат. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги мындай көйгөй бар экенин бышыктап, аталган компанияга кат жолдогонун маалымдаган. Ал эми Урал аба жолдорунун маалымат кызматына байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга чейин башка ЖМК өкүлдөрү кайрылганда, компаниянын Екатеринбург шаарындагы башкы кеңсесине расмий кат жолдоо керектигин билдирген. Бойкотту жарыялап туруп, бул жерге Урал компаниясын жок кылуу эмес, аны жок кыла албайм. Ал чоң компания, аны жок кылыш менин вообще күчүм жетпейт. Керек болса, бийликтин деле күч жетпесе негизи. Менин гана милдетим ошол мигранттарды гана ошол аркылуу учурбоо. Мисалы, билет 13 миң 14 миң турат Уралга. Авиатрафик же болсо аэрофлотко алсаң 18 миң же 20 миң. Разницасы 3 миңсиң. 3 миң же 4 миң да. Сен ошо 3 миң 4 миңден качасың, келип туруп, ошол жергенде нервиңи да жейт. Ошо акчаңды двойно жеп коет да. Урал аба жолдору Кыргызстан аркылуу эң көп учуу аткарган компаниялардын бири. Жарандарды билет баасынын арзандыгы кызыктырат. 2022 жылы Европа биримдиги учуу кооптуу деген жүйө менен Орусиянын Ура аба жолдору компаниясын кара тизмеге киргизген. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.